Assalamu алейкум достор. Тилекке каршы чоң согуш башталды. Иран менен Америка сүйлөшүп аткан эле. Сүйлөшүүлөрдө жылыш болуп аткан эле. Иран алардын койгон шарттарына макул болуп аткан экен. Омандын тышкы иштер министринин айтуусу боюнча, буга чейин түзүлгөн келишимдерге караганда дагы жакшы шарттарга карап жылып кетип аткан экен сүйлөшүүлөр. Ошол учурда согушту башташты. Бул жерде ачык эле Иран менен сүйлөшүү жолу менен, дипломатиялык жол менен келишимге каршы болгон күчтөр бар. Алардын каалаганы, эгер ушинтип келишим болуп калса дипломатиялык жол менен, бул жерде чоң Иран деген мамлекет тура берет, күчтүү мамлекет тура берет. Узун мөөнөттө Израиль жана Сауд Арабия өздөрүн коопсуз сезбейт. Алардын каалаганы азыр Трамп бийликте турганда, Американын күчү менен, булар үчүн өтө ыңгайлуу президент Трамп, Американын күчү менен Американы толук кандуу согушка киргизип, Иранды алсыз кылуу, Сирияга, Иракка окшогон бир алсыз мамлекет кылат. Анда эмне болот? Ал региондо жаңы бир супер күч пайда болот, бул Израиль. Израильге эч ким эч нерсе дей албай калат ал жерде. Израилдин алды ачылып кетет, кийинки кадамдарына оңой кете берет. Туркия бар, бирок Туркия НАТО мүчөсү өлкө. Туркия иранчалык Израиль менен душман эмес. Израилдин чыныгы каалаганы, узун мөөнөттө каалаганы чоңураак Израилди куруу. Булардын китебинде, ыйык китебинде жазылып турат экен. Генезис 15-18'de өзүңөр деле издесеңер болот. Мен силерге Нилден Эфратка чейинки жерди бердим деген бир сүрөсү бар экен. Булар ошол сүрөнү карап, бизге Кудай бул жерди берген деп эсептешет экен. Мына экраныңардагы картаны карасаңар, бул чоң Израиль деген көп талкуу болгон Израилдин өзү эңсеген картасы. Ушул жерлерди Кудай бизге берген деп эсептешет экен булар. Ошон үчүн узун мөөнөттө, азыр эмес, узун мөөнөттө ушуга карап умтулат, Израиль умтулат деп көп айтылып жүрөт. Эми кече эмне болду? Андан мурда мен силерге мурда келишим болгон экен дебедимби? Ошону айтайын. 2015-жылда Америка, Обама бийликте турганда, Россия, Кытай, Германия, Франция, Англия болуп, Иран менен жакшы бир келишим түзгөн экен. Ал келишимге ылайык Иран өзүнүн эшиктерин ачат, байытылган урандардын көпчүлүгүн сыртка алып чыгып кеткенге уруксат берет. Ошол мамлекеттердин специалисттери келип текшерет, 15 жыл бою текшерип турат, кайра келип текшерип турат. Иран ядролук бомбага умтулбайт, уранды байытпайт. Буга чейин байытылган урандын көпчүлүгүн чыгарып салат. Аз бир уран калат, аны менен алар тынчтык максатта колдонот, илимий максаттарда колдонот деп келишкен экен. Ирандын санкциясын алып салат, аз-аздан алат деп бир бөлүгүн алган экен. Ушул келишимге кол коюлат деп аткан учурда Израилдин премьер-министри азыркы Нетаньяху Америкага барып Конгрессте сүйлөгөн экен. Бул келишимге каршы сүйлөгөн экен. Ошондон бери Нетаньяхунун айткан сөзү бар да, 2 жума калды, 1 ай калды, 2 ай калды, Иран ядролук бомба мына жасайт дейт, бирок азыркыга чейин жасаган жок. Ядролук бомба жасайт, ошого согуш башташ керек деп жүргөн да. Азыр эми ошол максатына эми жетти. Мына Америка толук кандуу согушка кирди. Эми эмне болот? Мындан ары көрөбүз. Кечээ болгон окуяларды, акыркы 2 күн болгон окуяларды мен силерге кайталап отурбайм. Эми үстүрттөн айтканда, верховный лидер Али Хаменей чогулуш кылып аткан учурда аны бомбалашты. Ал имаратта аны менен кошо анын үй бүлөсү болгон экен, кызы, келини, күйөө баласы, неберелери болгон экен. 40тан ашуун жогорку ушул Ирандагы жогорку чиновниктер болгон экен. Алар менен коопсуздук чогулушу кылып аткан экен. Баарын өлтүрүп салышты. Аларды ал жерде болорун кантип билди? Ушул разведка жактан Моссад, Израилдин коопсуздук кызматы абдан күчтүү. Алардын ал жерде агенттери бар, Иранда толтур агенттери бар. Ал агенттер Ирандагы азыркы бийликке каршы болгон ирандыктар. Көпчүлүк ирандыктар азыркы бийликти колдойт, бирок 90 миллион адамдын 5 миллиону каршы болсун дейли, аз, бирок өтө көп адамдыр. Ошолордун арасында Моссадка иштеген толтур агенттери бар экен. Өлтүрүлгөндөн кийин Али Хаменейдин сүрөтүн тартып Нетаньяхуга, Трампка жөнөтүптүр деп айтып атышат. Эми аларды өлтүргөнү менен, ошончо 40тан ашуун адамды өлтүрүп салганы менен алардын ордуна башка адамдарды койду дагы. Ирандагы мамлекет катары абдан бекем, мындай түптүү мамлекет экен да. Анчалык оңой эле
өлтүрүп салсаң эле кулап кала турган бир мамлекет эмес экен. Азыр эми ошол мурдатан бери кайра кайра айтып эскертип аткан иштерин кылып атат. Эгер бизге Америка кол сала турган болсо, биз Американын базаларын бомбалайбыз. Себеби Американын учактары ошол базалардан көтөрүлүп келип Иранды бомбалап атат. Демек биз ошол базаларды бомбалайбыз. Кайсы өлкөдөн келсе ошол өлкөнү бомбалайбыз деп айтып атты. Анын базалары ошол араб мамлекеттеринде болгон үчүн ошол мамлекеттерди бомбалап атышат. Ормуз кысыгын тособуз деген ал жерди тосуп атышат. Ошентип колунан келген каршылыкты Иран көрсөтүп атат. Алар дагы катуу бомбалап атат. Бирок бомбалоо менен иш акырына чыкпайт. Муну ар ким айтып атат, мындай түшүнгөн эксперттер бардыгы айтып атат. Жөн эле бомбалап Иранда өздөрүнүн бийлигин орното алышпайт. Анын үчүн аскер кириш керек. Эгер аскер кире турган болсо, Иран абдан аянты чоң болгон мамлекет болгондугу үчүн жана тоолуу мамлекет болгондугу үчүн аскерлердин иши өтө кыйын болот, америкалыктардын. 2002 жылы Millennium Challenge деген бир машыгуу кылган экен Америка. Ал жерде машыгууда көктөр Америка болгон, кызыл ирандыктар болгон. Ирандыктардын атынан бир атын унутуп атам, бир генерал болгон. Булар өз ара өзүнчө машыгуу кылып атышат да. Ошол жерде өтө кызыктуу мындай бир нерсе болуптур. Баягы генерал түшүнүптүр да, Иран алсыз Америкага каршы. Эгер түздөн түз кагылыша турган болсо, Америка оңой эле Иранды жеңип коет. Ошон үчүн бул партизандык методду колдонуптур бул эме. Мисалы, радио байланышты колдонбоптур бири-бири менен байланышуу үчүн. Мындай жарык сигналдары менен байланышыптыр. Курьерлер менен байланышыптыр. Анан кичинекей лодкалар менен, чакан лодкалар менен булардын чоң согуш кемелерин барып уруптур. Ошентип кыска убакыттын ичинде америкалыктарды жеңип коюптур. Эми бул симуляция, бул чыныгы согуш эмес, машыгуу. Анан жеңип койсо, эмне болуптур билесиңер? Америка жок, сен честно ойногон жоксуң. Мындай болбойт. Бул жол болбойт, туура келбеди деп кайрадан согушабыз дептир да. Ошондо ал генерал чыгып кетип калыптыр. Элестетсеңер, чыныгы согушта жок, сен честно согушкан жоксуң дейби. Иран азыр именно ошондой тактиканы колдонот деп атат. Буну мындай түшүндүрсөк болот экен да. Мисалы, силердин колуңарда бир автомат бар дейли. Полный согуш экипировкасы бардыгы бар. Силерде защита бар, куралыңар бар, бар жок бар. Анан силер мени менен согушсаңар. Бирок согуш бир тоолуу жерде болсун, же бир токойдун ичинде болсун. Ал тоодо же токойдо мен өмүр бою жашайм да. Силер ал жерге биринчи жолу келип атасыңар. Бирок менде эч бир курал жок, эч нерсе жок. Силерде курал бар. Бирок согуш менин территориямда, мен билген, эң жакшы билген тоолуу жерде болуп атат. Мен силерди жеңип коюшум мүмкүн ал жерде. Ал силерге күтүлбөгөн, мен ал жерди өтө жакшы билем да. Ар бир ташты, ар бир тооду билгендигим үчүн мен силерге бир тузактарды куруп, нерсе кылып силерди жеңип коюшум мүмкүн. Силер күтпөгөн партизандык жолдор менен силер менен күрөшүп атып, силерди жеңип коюшум мүмкүн. Азыр Иран, эгер Американын аскерлери кире турган болсо, Ирандын жерине, ошол методду колдонот дагы. Миңдеген аскерлер, Американын аскерлери өлүп кетет. Ал максатына жетпейт деп айтып атышат. Бул эми эксперттердин айтканы. Мүмкүн жетет. Ал жагын биле албайбыз. Бирок эксперттердин айтканы ушундай. Иран абдан чоң, аянты абдан чоң. Ирандын аянты батыш Европадагы мамлекеттер баары бириксе иранчалык болот экен. Англия, Франция, Германия, Испания деген мамлекеттер баары бириксе иранчалык экен. Ошончолук чоң. Анан тоолуу, Афганистанга окшош тоолуу мамлекет экен. Ал жерди ирандыктар, Ирандын аскерлери өтө жакшы билет. Американын солдаттары канчалык күчтүү болбосун, ал жерге биринчи жолу кирип атат. Алар тороп, ар түрдүү жактардан кол салып атып, жеңип коюшу мүмкүн деп айтып атышат достор. Анан Россия, Кытай жардам береби деп дагы ойлошуңар мүмкүн. Мен дагы бул жөнүндө окуганым боюнча, алар бул жерде инвесторго окшоп мамиле кылат деп айтып атышат. Байкап турат, мисалы, мына Сирияда Россия унчуккан жок акыркы жолкусунда. Сирияны Россия кармап турат деп билет эле. Бирок караса Сириянын иши бүттү. Ал кийлигишкен жок да. Эгер ошондой боло турган болсо, Иранда дагы алар кийлигишпейт деп атышат. Эгер Иран үстөмдүк кыла турган болсо, белгилүү бир убакка чейин үстөмдүк кылып тура турган болсо, анда алар дагы жардам берет деп айтып атышат. Мындайча айтканда,
выгодный сделка эгер выгодный боло турган болсо кирет, невыгодный болсо кирбей коет деп мен окуганым ушундай. Кыскача айтканда ушундай достор, акыркы абал ушундай. Дагы алдыбыздагы күндө жаңылыктар болсо бөлүшөм. Мен мындай кабарларда жазылбаган кызыктуу деп эсептеген кээ бир нерселерди ушинтип окуп билип силер менен бөлүшкөнгө аракет кылам да. Бул жерде мен туура эмес айтып алышым мүмкүн. Себеби мен Иран боюнча эксперт эмесмин. Мага болгону бул тема кызык болгондугу үчүн окуп атам, чукуп түшүнүп бул нерселерди силерге айтып берип атам. Мен эмнени туура эмес айтып алган болсом, эмнени айтпай калган болсом, ошолорду силер кошумчалап кеткиле, пикир бөлүмүнө жазгыла. Бул жерде бирге ушул теманы сүйлөшүп атабыз да. Ошондой достор, анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.